لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis jana anın düşündürmesi. 16. hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet, bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mağa nasihat aytыңызчы деп aytты. Oşunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağa açulanma dedi. Al adam kayradan bir neçe jolu nasihat suradı. Oşunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayrale açulanma dep жооп berdi. Hadistin düşündürmesi. Hadistegi açulanma degen söz açууланган кезиңде өзүңдү карма деген маанини түшүндүрөт. Анткени ачуулануу адам баласынын табиятында бар нерсе. Ал эч качан ачууланбай кое албайт. Бирок ачууланган кезде өзүн кармануу толук мүмкүн. Ошондуктан кимдин ачуусу келсе, анда жаман сөз, жаман иш аракеттерди кылып коюудан өзүн кармануусу зарыл. Кимде ким ачуусу келгенде өзүн карманып, жаман иш аракеттерди кылбаган болсо, анда ал ачууланбагандай эле болот. Ошондо анын күчтүү экенин билсе болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Күрөштөн жеңген адам күчтүү эмес. Күчтүү адам бул ачуусу келгенде өзүн өзү кармана билген адам." Ачуусу келгенде өзүн кармана билген адамды сүйүнчүлөгөн бир топ аят хадистер бар. Алардан бир мисал, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга бир сахаба келип, "Мага бейишке киргизе турган бир иш үйрөтүңүзчү" дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ачууланба, сага бейиш болот" деп айткан. Ачууланган кезде өзүн кармануу жолдору. Биринчиси, ачууланганда "А'уду биллахи минаш шайтанир раджим" деп айтыш керек. Сулайман ибн Сард радıyallahu анху айтат: "Мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жанында олтурганымда эки киши каттуу айтышып кетти. Ошондо биринин жүзү кызарып, кан тамыры шишип чыкты. Аларды көргөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага: "Мен бир сөздү билем. Ким ал сөздү айтса, анын ачуусу тарайт. Ал сөз А'уду биллахи минаш шайтанир раджим" деди. Экинчиси, ун чукпай коюу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям силердин бирөөңөрдүн ачуусу келсе, анда ал ун чукпасын деп айткан. Үчүнчүсү, ачууланган кезде туруп турган болсо, отуруу же жатуу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям силердин бирөөңөр турган абалда ачууланса, анда отурсун. Ошондо да ачуусу тарабаса, анда жатсын деп айткан. Бул хадистен алынган пайдалар. Биринчиси, насаат сураган адамга анын абалына жараша жооп берүү керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан бир канча сахабалар келип насаат сурашкан. Аларга абалдарына жараша ар кандай жоопторду берген. Бул хадисте насаат сураган адамдын ачуусу тез келгендиктен ага ушундай насаат айткан. Экинчи пайдасы, суроого жооп берген адам мугалим болобу же муфтий болобу, алдындагы адамдын абалын билүүсү зарыл жана ошол адамга жараша сүйлөш керек.